Кутман кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан ЛТРде Күн маек программасы бул жолку чыгарылышта эмгек рыногундагы кесиптер, аларга болгон суроо талапты сүйлөшөлүк деп биз студияга меймандар чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдер даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Саадат Мухамбетова жана ошондой эле жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын адиси Төлөсбай Абылкасымов. Агай, саламатсызбы? Куш келипсиз. Суроо берерден мурун Төлөсбай агай, сиз кечээ бир макаланы окуп калдым. Ал багы туура кесипти тандоодогу мындай статистика, иликтөө туурасында макала экен да. Негизи дүйнөдөгү адамдардын көпчүлүк басымдуулугу эле өзү каалабаган кесипти мындай аргасыздан аркалап жүргөндүгү аныкталган экен. Жыл сайын эле билебиз, Кыргызстанда ушул акыркы коңгуроо болуп, жаштар жаңы эле окууну бүткөндөр, мектепти аяктагандар жогорку окуу жайларына тапшырып баштаганда аларга ушундай кесип туурасында маалымат беребиз. Бул ирет албетте соңку бир канча жылдан бери ошол эмгек рыногундагы кесипке болгондагы муктаждык, талап багы өзгөрүп атат. Мурдагы 5-10 жылга салыштырмалуу. Чейин бул ирет негизи эле Кыргызстан өзүндө өлкө кандай кесиптеги мисалы адистерге муктаж болуп атат. Анан албетте биздин мамлекет дагы соңку экономикадагы жана айырмачылыктардан улам жана өзгөрүүлөрдөн улам кайсыл тармакка өзгөчө көңүл буруп, ушул кайсыл кесиптеги адамды издей келгенде аны багуу табуу кыйын болуп жатат. Рахмат. Арбаңыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен кыргыз элим. Мен биринчиден министрдин жана жеке өзүмдүн атынан, министрликтин атынан силерди, алдыма бүтүрүүчүлөрдү, ата-энелерди чын ниеттен куттуктап кетем. Себеби алдыңарда чоң бир немелер турат, кадамдар турат. Биринчи экзамендерди тапшыруу, сынактарды тапшырып алып, анан кийин ошонун негизинде кесип тандоо болот. Кесип тандоодо мен ата-энелерге, бүтүрүүчүлөргө эң айтып кетет элем, эч качан шашпай, өзүңөрдүн көкөрөңөр менен, көдөнүңөр менен келечекте өзүңөрдүн жашооңорго керек боло турган ошол иш тандаган кесиңерден бир ырахат алып, ошол менен сүйүнүп, сыймыктанып жашай турган бир жакшы кесип тандоону сунуш этип кетет элем. Ата-энелерди дагы угуш керек, бирок ата-энелердин, достордун, жолдоштордун анан сунушу менен эле эптеп эле окуп алыш эмес, эптеп эле диплом алып, анан эртең ошол дипломду сандыкка салып коюп, анан башка бир жумуш менен, кара жумуш менен же болбосо Россияга же башка жакка барып ушул жумуш менен иштебегендей болуп, бир жакшы бир кесип тандаш керек. Мен айтам, кесипти тандаганда ол ошол кесипти сүйүү менен, сыймыктануу менен тандаш керек болуп атат да. Билесиңер, биздин азыр кесип тандоодо биз министрликтин өзүнүн иш чаралары бар, башка министрликтер менен дагы биз чогуу иш алып барабыз. Айрыкча саламаттык сактоо министрлиги менен, эмгек министрлиги менен биз баягы жарманкелерди өткөзөбүз, ачык эшиктерди өткөзөбүз. Ар бир окуу жайдын өзүнүн иш планы болот. Себеби бир жылда ошо кесип тандоо боюнча өздөрүнүн бир жылдык пландары бар. Кайсы мектептерге барып, ошол мектептерде өздөрүнүн иштери боюнча, өзүнүн жүргүзүп аткан багыттар боюнча, даярдап аткан кесиптер боюнча маалыматтарды берип, ошолор менен иш жүргүзүшөт. Ошонун негизинде акырында жыйынтыкка келип, биз атайын баягы кесиптерди тандоо боюнча, кесиптик жарманкелерди, иш берүүчүлөр менен вакансиялык немелерди, ачык эшиктерди өткөзөбүз да. Ошондой эле биздин министрликте бул боюнча атайын мектептерде программалар киргизилген, кесипке багыт берүү, кесип тандоо боюнча башка бир мекеме менен, ишканалар менен өздөрүнүн баягы программасынын негизинде ошолорго саякат жасап, ошолор менен бирге иш алып баруу боюнча бир баягы ачык эшиктерди өткөзүп, ошол балдарды ошол жерге алып барып, мисалы үчүн парикмахерге болсо, же заводдорго, же фабрикаларга кайсы немелер менен иш болсо, ошолор менен иш алып барышат да. Биз билесиңер, азыр кесип тандоодо биздин президентибиз жакшы бир тапшырмаларды койгон. Азыр Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген темир жол ачылып атат. Буюрса бул чоң долбоор, бул дүйнөлүк немеде. Ошон үчүн мен балдарды ушул багытта кесип тандоого айтып кетет элем. Себеби эмне үчүн? Себеби бул багытта биз азыр Кытай менен, Өзбекстан менен биргелешип, жакшы адистерди даярдоо боюнча меморандумдарды, иштерди жүргүзүп атабыз. Буюрса ушул Кыргыз техникалык университетинде, Ош техникалык университетинде бул багыттар боюнча даярдоо боюнча адистердин азыр объявлениялар же болбосо немеси чыгат, жарыялар чыгат. Ошол жарыяларды ар бир окуу жайдын сайтына кирип, ошол тандоо боюнча кесиптерди не болсо, себеби бул бир жылдык эле же болбосо бир келечектеги боло турган бир 10 жылдык, 20 жылдык адистиктер деп иш боло турган иштер да, мисалы үчүн. Ошондой эле билесиңер, азыр президентибиздин тапшырмасы менен Каркырадагы 3 чоку, баягы бул
туризм багытында даярдоо үчүн туризмге эмне керек, ал жерде биринчи курулушчулар, ошол курулгандан кийин ошол немелерди туристтерди тейлөө жагынан, ошол эле туризмде иштейт турган механикалык немелердин бардыгын тейлей турган балдарды даярдоого биз багыт алып атабыз. Ошол үчүн бул адистерди дагы кайсы окуу жайында, мисалы үчүн Ысык көлдүк окуу жайында, Бишкектеги окуу жайларында бул адистерди даярдоо боюнча биз жаңы адистерди ачыла тургандай болуп атат. Ошол буюрса бул адистикке дагы тапшырылат деп айтып кетет элем. Ошондой эле бизде негизги багыт болуп азыр биз билесиңер, президенттин тапшырмасы менен биз министрликтин чоң бир долбоору 12 жылдык кирип атат. 12 жылдыкка киргенден кийин биз педагогика багытындагы адистерди даярдоо боюнча биз жаңы жакшы бир кадамдарды баштап атабыз. Бул эмне деген? Баягы биз география, биология, химия, анан адистерди бириктирип бир эле мугалим бере тургандай кылып атабыз. Себеби бул ал кыскарып калат деген эмес. Ошол багытты кеңирээк бир мугалимдер бир 4 тармакты бир эле адис бере тургандай кылып, ошону англис тилинде, орус тилинде бере тургандай кылып, жакшы бир жаңы адистерди даярдоо боюнча биз багыт алып атабыз. Бул боюнча дагы балдарды ошол жакка тапшыргыла, ошол багытта дагы алгыла, ошол дагы эске алгыла деп мен ата-энелерге, балдарга бир неме берип кетет элем, сунуш берип кетет элем да. Бул жакшы бир неме жыйынтыктарды берет деп атам. Быйыл эле бербейт, но келечекте бул өзүнүн түшүмүн берет. Садат айым, сизге суроом, негизи иш менен камсыз кылуу кызматынын көмөк астында жанагындай баланча жумуш, жаран, мисалы ушул жылы ишке орноштурулду деп маалымат берет эмессиздерби? Ошондо негизи кантип мониторинг жүргүзүлөт? Себеби дегенде багы статистикалык жанагындай сандар чыкканда көпчүлүк түшүнбөйт да, мисалы иш жүзүнө келгенде бул кандай эсептелди, мындан дагы көп го жумушсуздардын саны депчи, ошол боюнча түшүндүрүп бересизби алгач? Саламатсыздарбы? Мен дагы өз учурунда биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсоо жана миграция министрлигинин атынан быйылкы окуу жылын аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрүбүздү жемиштүү аякташы менен жана келечекте жумушсуз жарандардын санын эмес, билимдүү жарандардын санын көбөйтүшүн каалап кетмекчибиз. Сиздин сурооңузга болсо, ошо биздин министрликтин отчеттук маалыматтары, жыйынтык маалыматтары бул бизге кайрылган жарандардын, жумуш издеп кайрылган жарандар менен аныкталат. Ал эми ошо Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин сурамжылоо иретинде жүргүзгөн сурамжылоо менен жүргүзгөндүн максатында ошо жумушсуз жарандардын саны ошо статистикада жогору көрсөтүлөт, жогорку көрсөткүч болот да. Ошо ал эми биздин быйыл 2025 жылдагы 4 айдагы кайрылган жумушсуз жарандардын саны 67,4%ды түзсө, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 20%га төмөн дегенди билдирет. Эмнеге төмөн? Биздин министрликтин активдүү иш-чараларынын негизинде. Ал эми ушул кайрылган 67,4 миң жумушсуз жарандарыбыздын ичинен расмий жумушсуз деген статус берилген жарандарыбыз 47,3%ды түзөт. Бул эмнеге дегендик билдирет? Ошо ортодогу 20 миңдей жарандарыбыз социалдык фондда төлөмдөрү бар, же болбосо салык кызматында катталган каттоолору бар жарандарыбыз, же болбосо жумуш издеп ошо бизге кайрылган 10 күндүн ичинде жумушка таап кирип калгандардан эргелип отуруп, анан расмий жумуш катталгандардын саны 47,4%ды түзөт. Ал эми улуттук статистика комитети жогоруда айтып кеткендей, ушу алар сурамжылоо, опросник, өздөрүнүн бекитилген анкеталары бар. Жумуш издеп жатасыздарбы? Жумуш канчадан бери издеп жатасыздар? Бүгүнкү күндө жумушсуз жанансызбы? Жумуш табылса иштейсизби деген сыяктуу ушундай өздөрүнүн опросниктери бар. Ошону менен сурамжылаганда ошо алар үй чарбасында, ошо айыл өкмөттө канча үй чарба болсо, ошол бир үйдө канча адам жашаса, ошо жумушка ылайыктуу адамдардын баардыгын сурашат да. Биздин башкармалыктарга кайрылган жарандарды каттайбыз, ошон үчүн ушул жерде айырмачылык ушул жерден экен да. Негизи расмий жумушсуздуктун деңгээли боюнча да маалымат берсеңиз, республика боюнча канча пайыз түзөт, иш менен камсыз кызматтарын эсептеп турганда ошондо жумушсуздардын саны канча, анан расмий катталган жумушсуздардын саны канча болуп атат, анан иш менен камсыз кылууда дагы ошол кызматтарга кайрылган учурда жарандардын саны соңку маалымат боюнча.
2025 жылдын бүгүнкү ушу май айына карата маалымат бул 4 ай: январь, февраль, март, апрель айда. Май айыныкы эмки жумадан чыгып калат статистикалык отчетторубуз. Ал эми ушул 4 айдын ичинде бизге иш менен камсыз кылуу кызматтарында эсепте турган жумушчулардын саны 67,4. Расмий катталган жумушчулардын саны 47,3. Бул болсо ошо жалпы жумушсуздуктун деңгээлинин 4,1% түшөт дегенди билдирет. Ал эми статистикалык маалымат иштеген калктын ишке жөндөмдүү 2,656,000 деп статистикалык маалымат болсо, анын жумушсуздардын саны Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 112,2 адамды түзөт деп билет. Мынакей ушул жерден элдер эмне үчүн айырма деп ушундай суроо бериши мүмкүн да. Негизи сиздер жана жогоруда Төлөсбек айда айтып өтпөдүбү, жарманкелер уюштурулат, ошол жакта жумушсуз жарандарга ошо колдон келишинче ошол жакта жардам көрсөткөнгө аракет кылынууда. Жумушка орношууга келгенде ошол көпчүлүк мисалы адистиктер иш издей келгенде мисалы айлык маянасы башка сумманы айтылат, а барганда андан кыйла азыраак сумманы сунуштайт деп айтышат да. Эмне үчүн ал жака барганда алар күткөндөй бир жоопту уга албай жатышат? Айлык маяна боюнча дагы маалыматтарды ушу биздин Улуттук статистикалык комитетинин орточо эсеп менен алган ай сайын жаңыланып турган маалыматтарына таянабыз. Бүгүнкү күндө ошо 2025 жылдын 1 мартына карата дагы ошо эң керектүү суроо талап жогору болгон кесиптер боюнча дагы ошо айлык маяналар жарыяланды. Аны болсо ошо Кыргыз Республикасынын статистика комитетинин сайтынан дагы өзүңүздөр да карасаңыздар болот. Мына кыскача токтолуп кетсем, ошо финансы тармагында жогорку айлык маяна деп эсептелген 72,600 өйдө, мамлекет маалымат жана байланыш тармагы деп IT технология ушул тармактарда 72,400 деп көрсөтүлүп турат. Бул орточо сумма? Орточо да. Ооба, орточо маалыматтар. Мына ошол эле бизге бүгүнкү күндө суроо талап күч болуп жаткан ушу мугалимдер, медицина кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер, өнөр жай тармагындагы кызматкерлердики орточо эсеп менен ушу 40,200 деп эсептелинип статистикалык маалымат жарыяланган да. Бул ачык маалымат, аны сайттан карап өзүңүздөр да таанышсаңыздар болот. Төлөсбек ага, негизи биз соңку учурларда бир эле Кыргызстан өзүндө эмес, деги эле дүйнө жүзүндөгү тенденция да көбүнчөсү IT жаатында жаштар көп ошол тармакка көп кызыгып жатышпайбы? Анан албетте дүйнөнүн булуң бурчунан тышкары да Кыргызстанда дагы бул жакта көп мындай жылыштар болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле баягы IT тармагында иштегендер башка жогоруда Астада Тайым айтып өткөндөй, башка кесиптерге салыштырмалуу дагы айлык майнасы жогору болгондуктан дагы ал чоң бир мотивация болушу мүмкүн да. Бирок IT тармагын өздөштүрүп атканда дагы адамдан дагы кайсыл эмнелер талап кылынат? Бул эми багы эл кезинде биз билебиз, ошол юрист, экономист деген кесиптегилер дагы бир кездер Кыргызстан тарыхында болду эле. Ар бир экинчи жол адам ушул кесипти тандады деле. Азыр ошол баягы орто жаштан ашты ошол кесипти, адистикти тандагандар. Бирок көбүн эсе ал өзүнүн кесиби боюнча иштебейт да. Анан IT тармагы деле мисалы азыр ошондой бир нерсеге кептелбеши үчүн азыркы ошол жаатта жанагы робот, техника жаатына кызыгып аткан кесиптер ошол элдин шаары менен эле ошол кесипти тандабаштан дагы эмнени эске алышы керек деп ойлойсуз? Бул жакшы суроо. Билесиңер, азыр дүйнө жүзүндө ааламдашуу болуп атат. Ааламдашуу болгондон кийин азыр мейли саганчы болсун, мейли космоско учкан киши болсун, мейли көчөнү тазалаган неме болсун, адис болсун, баары бир азыр IT технологиясыз эч качан немеге иштей албайт. Себеби эмнеде? Мисалы үчүн жөн эле айыл чарбасын агрономияны алсак, баягы тамчылатып суугаруу, ошол эле көчө шыпырган машиналардын, техникалардын баардыгы азыр компьютерлук технологиялык менен жабдылган. Мейли космоско учкан ракета болсун, мейли азыр көчө шыпырган бир кичинекей жабдыгы болсо дагы ал дагы IT менен кылган. Ошол багытта биздин президентибиз мына 2 жылдан бери өкмөтүбүз бизди колдоп келе жатат. Эгер билесиңер, мурда бир
6000-7000ге жакын бюджеттик орундар болсо, 2 жылдан бери былтыр бизге президент өзү 4000 орунду төлкө IT багытына берди. Бул да болсо президентибиздин өкмөттүн бул келечекти көрө билгендиги деп мен эсептейм. Себеби IT боюнча биз башкаларга мамлекеттерге караганда артта калбашыбыз керек. Ошон үчүн IT технологияга президент өзү көңүл буруп 4000 бюджеттик орун берип атат. Баягы контракттык келишимдик негизде бардыгы эле даярдап келе атат, бирок баягы балдардын немесин, жумушка кызыктуулугусун, жумушка баягы биз мамлекеттик деңгээлде бир жардам көрсөтүү үчүн бул жакшы орундардын бири деп эсептейм. Себеби тапшырган балдардын да көпчүлүгү уже бюджеттик окуп, алар келечекте өзүнүн иш пландары менен ушу IT технология багытында адис болуп чыгат деп эсептейм. Эмнеге көңүл буруш керек дегенде, бул күнүм себеби азыр билип атасыңар, мындан чоң өзгөрүүлөр эмне болду? Мен баягы дүйнөлүк немеде, мисалы үчүн чөнтөк телефон 100 жыл мурун кандай эле, азыр кандай? Өзүңөр салыштырып көрсөңөр болот. Мен балдарга бул мисал катары айтам. Анан ошол эле 100 жыл мурун машина кандай болсо, 100 жылдан кийинки азыркы машина эмне болду? IT технология бул ордунда турбаган адис болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү жасап аткан адис эртең может керектүү болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир кесипти, айрыкча IT багытында адис тандаш үчүн келечекти карап, ошол адистик эртең бүрсү күнү өзүнө кызмат кылабы, элге кызмат кылабы, мамлекетке кызмат кылабы, мамлекетке экономикасына салым кошо алабы деп атат. Ошон үчүн азыр мен өзүм жеке айта кетелем, ошо мектеп окуучулары, биздин жогорку окуу жайында окуп аткан балдар бул IT багытында жакшы бир жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишип, дүйнөлүк немедеги конкурстарга, олимпиадаларга катышып, өзлөрүнүн ийгиликтерин, немелерин көргөзүп атат. Билесиңер, мына жакын эле олимпиада бар, биз химиядан, биологиядан, ошол эле IT боюнча бир жакшы жетишкендиктерге жетип кеткен балдарыбыз чыгып атат. Мен бул боюнча биздин министрликте эле, биздин кыргыз элибизде эле артта калган жок деп айта алам. Садат министрлик, эмгек министрлиги тарабынан ачылган жана кесипке багыт берүүдө боюнча да борборлор бар эмеспи? Бир эле Бишкекте эмес, Чүйдө эмес, ошол эле Жалал Абад, Өзгөн, Каракол нарында дагы бар. Ошол борборлордо канчалык сапаттуу кеп кеңештер менен көмөк көрсөтүлүп жатат? Министрликтин ошо бүтүрүүчү класстарды менен иш алып барууда алар республика боюнча 9 кесипти багыт берүү борборлору иш алып барышат. Алар жогоруда сиз белгилеп кеткен аймактарда жана Чүй облусунун Сокулук районунда иштешет. Алар өз учурунда ошо бүтүрүүчү класстардын каалаган учурда биздин жарманкелер ушу жазында анан күзүндө определенный бир күндөрдө өтсө, бул кесипке багыт берүү борборлору иш күндөрү эртең менен кечке чейин ачык. Бул жерге ушу ар бир мектеп өзүнүн мектеп бүтүрүүчүлөрүн топ алып келип 9 жана 11 класстарды балдарга мындай өздөрүнүн келечектеги кесибин таңдоодо чоң көмөк көрсөтүлөт да. Себеби дегенде ал жерде ошо эң биринчи учурда эле ошо материалдык техникалык базасы ар бир борборлор камтылган. Ошол жерге отуруп мектептен дагы алган компьютерди кандай колдонуш керек, ошо кандай отуруш керек, мышканы кандай керек, мектептен үйрөнүшсө, тиги жерден болсо ошо өздөрүнүн билген, үйрөнүп келген, окуган тажрыйбасын мектептеги базанын негизинде ал жерде тесттен өтүшөт. Ошо тесттен ар бир окуучу өзүнүн эмнеге шыктуу экендигин аныктай алат да. Ошол жери бар да, сүрөт жагынабы, ашпозчу жагынабы, гуманитардык жаккабы, математикалык жаккабы, ушул ар бир бала өзүнүн эмнеге шыктуу экенин биле алышат. Көп балдар ушу кесип тандоодо кичине кыйналып, баягы ата-энелеринин жардамы менен, өздөрүнүн ойлонуусу менен, изденүүсү менен карап жүргөн болсо, бул жерден ошого кошумча маалымат ала алышат да. Мен туура бараптырмын же болбосо өзгөртүшүм керек экен деп кеңири маалымат ала алышат. Ал жерден биздин ошо кесип багыт берүү кызматкерлерибиз бар. Кызматкерлер дагы өз учурунда кеп кеңештерин берип, тесттен өткөнгө жардамдашышат. Ал тест кандай? Көп суроолордон турабы? Атайын даярдалган суроолордон турат. Атайын компьютердик анкетирование сыяктуу тест болот. Жана ошол эле тиги борбордо өздөрүнүн шыктарын кандай, кайсы кесипке шыктуу экендерин аныктай турган ушу оюн түрүндө дагы
бар. Биз жана 12 жылдык окуу деп айтып атпайбыз, албетте бул жылдан баштадык. Негизи эле ушул окуу дагы эми да буюрса улантып болуп кетсе, ушундай борборлорго дагы суроо талап же муктаждык болобу, же бул дагы азырынча бул мындай вариант катары мындай бара буга болгон талап мындай азаябы дейм да, же 12 жылдык мисалы бир системага түшүп калгандан кийин анда мындай борборлордун кереги жок эле. Жанагындай алдын ала мисалы Европада барго, ал жакта жана программада жаңылбасам 10, 11, 12 кадимгидей университетке даярдангандай эле даярданышат экен да. Бизде ошондой болобу, ошону күтсөк болобу? Бул эми дайыма суроо талап болуп турат деген ойдомун. Анткени ушул январдан апрелге чейин мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 27 миңден ашык окуучулары, мектеп окуучулары катышышты. Биздин кесип берүү багытындагы борборлорго келип өздөрү боюнча маалымат ала алышты, өздөрүнүн кызыктырган суроолору боюнча жооп ала алышты. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ушу Билим берүү министрлиги тарабынан быйылкы окуучуларыбыздын бүтүрүүчүлөрүнө агайыбыз айткандай ар биринин колунда телефон бар, баягы маалыматты колдорунан ала алышат. Бирок ошол эле учурда кайсы кесиптер суроо талап күчтүү болуп атат, бүгүнкү замандын кайсы кесиптери актуалдуу болуп атат, баардык маалыматтарды ушу биздин аймактык башкармалыктардан, ушу биздин борборлордон ала алышса болот да. Бул бүтүрүүчүлөр гана эмес, биздин жумушсуз жарандарыбыз келип дагы сиз айткандай билими бар, колунда диплому бар жарандар келип деле өзүнүн ушул учурунда туура эмес билим алып алыптырмын, андан кийин ушу борбор аркылуу өзүнүн суроо жоопторуна ала алышат да, ушу катышышат. Жумушсуз жарандар дагы борборго кайрылышат. Төлөсбек агай, сиз жана кесип тандоодо айтып атпайсызбы? Мисалы сиз айтасыз, кесипти туура тандаш керек да. Албетте жакшы жашаш үчүн баарыбыз эле кесипти туура тандагыбыз келет, бирок ошол окуп баштаганда, мисалы 2-3 курска келгенде которулуп кеткендер бар. Же болбосо кыялындагы кесип мындай иш жүзүн окуп баштаганда кыйыныраак экен, бул меники эмес экен деп кайра айнып кетиши мүмкүн дегендей. Ошондой учурларда мисалы министрлик мындай кандай кепилдене турган, мисалы ошондой адистиктер акыры кайра мамлекеттен билим алган соң же мамлекеттин акчасын коротуп, бюджеттик жанагындай орундарда окуганда мисалы ошол эмгектин баары текке кетпеш үчүн министрлик кандай механизмди колдонуп атат ошол адистикти, кесипти тандаган адамды кармап калыш үчүн? Бул багытта дагы өзүңүздөр билесиңер, өкмөттүн президенттин койгон тапшырмалары бар. Биз уже көп жылдан бери тажрыйбалуу болуп калдык. Азыр бул багытты дагы маданият тармагындагы окуучулар дагы министрлик дагы колдонобуз деп атат. Биз ар бир педагогика жана медицина багытында, бул багытта биз мамлекеттик бюджеттен берген акчаларды кайра баягы балдар ушул туура пайдалансын, өздөрүнүн кесибине окууга тандап алган кесибин акырына чейин бүтсүн, же болбосо ошол алган дипломун пайдалуу болсун деген багытта биз өкмөттүн токтому менен баягы айрыкча мамлекеттик гранттык негизде окуган, бюджетте окуган балдарга биз педагогика багытындагы балдар өзүнүн ошол акчасын кайтарыш үчүн 3 жыл отработка деп коебуз, баягы кайра иштеп берүү деп коебуз. Бул эмне себептен келип атат? Себеби убагында ошо педагогика багытында, медицина багытындагы балдар бүтүп алып туруп, дипломдорун таштап албай кетип калышкан. Же болбосо 2-3 курста бул багытта мен окуй албайт экенмин, бул багыт менга туура келбейт экен деген немеде. Себеби бала биздин мамлекеттин акчасы кайтарым болуш керек. Себеби биз жөн эле бирөөгө берип коюп, же бир балага окутуп коюп, ошол акча талаада калбас үчүн кайтарым деген сөз бар да. Себеби ош бала эгер окууну бүтүп, эгер ушул кесип менен иштегиси келбесе, 4 жылдыкпы, 5 жылдыкпы же 3 жылдыкпы ошол акчасын баарын кайтарып берет. Эгер улап кетсе, ал бала 3 жыл отработка кылып, баягы иштеп берет дагы, мамлекет үчүн иштеп берет. Мейли медицина жагында болсун, мейли педагогика жагында. Анан ошонун негизинде кийин 3 жылдан кийин гана дипломун алат. Бул дагы болсо президентибиздин, министрликтин бир чоң бир ийгиликтери, жетишкендиктери болуп атат. Бирок бул деле бир өзүнүн жемишин бербеген учурлар бар. Балдар окубай таштап кеткен бар, бөлүнгөн жерге барышпайт. Анан кийин ошондо булар кайрадан кайрылышат. Биз эмне үчүн неме кылышыбыз керек? Баягы ар бир окууга тапшырып атканда бала өзү ошо окуу жай менен келишим түзөт.
ата энеси келип түшүндүрүп, ата энеси менен чогуу окуу жай үч тараптуу келишим түзөт да. Бала эгер биринчи курста, экинчи курста таштап кетсе, ошол көбүнчөсү кайсы кесиптеги? педагогика жана медицина багытындагы адистерде биз бул боюнча биз саламаттык сактоо министри менен биз бул багытта атайын өкмөттүн токтомдорун бекитип алганбыз. Бул жүргүзгөн. Эми бала мисалы үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамда билем, 5 жыл окуп алып, бүтүп алып деле ошол адисти иштебей кайрадан лицейлерге барып, ошол сваркага, ошол парикмахерге, ошол поварлукка барган деле балдар бар мисалы үчүн. Бул мен ошол негизинде айтып берет элем, баягы кесип тандап атканда ушул кесип менен эле өмүр бою өзүмдү багам, же элимди, же болбосо үй бүлөмдү, же болбосо мамлекетке бир алып келем деген максатта болбой, ошону туура тандаш керек. Мен өзүм жеке немемде бар, медицинаны бүтүп алып, анан ашпозчулукка тапшырган балдарды деле көргөм. Бул кесип тандоодо эч качан жаңылбаш керек да. Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калыптыр. Иш менен камсыздоо көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Саадат Мухамбетова биздин студияда болду. Ошондой эле Төлөсбай Абылкасымов, жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башкы адиси. Албетте сентябрга чейин менимче дагы далай бул кесип туурасында сиздер менен маектешебиз деген үмүттөбүз. Аты жөнүм болсо Айгерим Жаныкул. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.